концерт деле туугандар коноктошкон сыяктуу. Баягы конокко деле тиги бир суюк тамак, бир кою тамак дегендей. Бир ыр, бир тамаша да. Азыр эми суюк жерине келди. Ошомун. Пиятчы. Ширек деп коюшат. Өзүм тааныштырып коеюн, эми эч ким чакырбаганда болсун ооба. Кош келипсиңер агайындар. Рахмат. Негизи ар бир талантты келген концертине келген конокторду мындай бөлүп карадым да. Мисалы үчүн Бекбориев агабыз концерт койсо, жалаң аккордеон сүйгөн ырчылар, аккордеон сүйгөн инсандар, анан Бекбайекени сүйгөндөр келет. Гүлжит акеникине мындай биди жакшы көргөндөр, анан аялына тарынгандар. Ошол эле момент кайра аялы күйөөсүнө тарынгандар мындай. Ушундайлар да, кудулдардыкына биздикине жалаң иммунитет түшүп кеткендер келет. Себеби күлүп позитивный көтөрүш керек да туугандар. Не болсо да туугандар көрүнгөн жоксуңар эчтекеңер. Көрүнбөйт делеген туугандар. Негизи бул учурашуу туугандар бул өзүнчө бир маданият. Учурашып атканда эле ошол элдин, кайсы элдин учурашуусу кандай болсо, ошол элдин проблемасы ошо менен көрүнүп турат экен. Мисалы үчүн Кытайлар туугандар учурашканда эле амансыңбы, нихома, шинамака дейт экен. Бул деген кандай курсагың токпу, кардың ач эмеспи деген сөз экен. Себеби неге Кытай эли ушунда учурашат? Себеби Кытай тарыхта узак жылдар бою ачарчылыкты көп көргөн эл катары биринчи проблемасы курсак экен. Ошон үчүн кардың токпу деп сурайт экен. Орус туугандардын деле проблемасын карасаңар, кадимкидей биргизип турат. Алар учурашат. Биринчи сураганда эле как настроение дейт. Орустарда настроение проблема. Себеби биз кинолорунан көп көрөбүз. Байкасаңар мындай аялы күйөөсүн кармап алат. Же күйөөсү аялын кармап алат. Анан ичет, арак болгон жерде проблема уже. Ошон үчүн орустар биринчи настроениесин сурайт. Проблемасы ушул. Экинчи проблемасы как здоровье. Эман түшүнсө болот тууганда. Орус жергеси муз, аккар көк муздуу жерде. Ошон үчүн аякта денсаулык кетет, денсаулыктын проблемасы. А биздин кыргыздардын деле өзүбүзгө жараша проблемабыз бар. Биз учурашабыз. Кандай деп тур эле. Не жаңылыктар? Жаңылык жок дегенде. Бир аз турат да. Дагы эмне жаңылыктар дейт го эле. Биз жаңылык угуп турушубуз керек. Биз жок дегенде жанагындай бирөө чаап кетти, бирөө тээп кетти, бирөө сайып кетти, бирөө жанчып кетти деп ушундай бир негативный жаңылык болсо дагы угуп турушубуз керек. Биз жаңылык укпай калган күнү кыргыз пин-кодко түшүп калат. Мына Ош Жалалбат Баткендин туугандардын деле өзүнө жараша проблемасы бар. Аларда байкасар учурашканда эле амансыңбы деп туруп эле тынчсыңарбы дейт. Эмнеге тынчсыңар дейт? Себеби биздин түштүк жергебизде тынчтык проблема. Качан болсо чек ара маселеси, улуттар аралык маселе, ошон үчүн проблема тынчтык. Ал эми жалпы Кыргызстандын да общий проблемасы бар. Сүйлөшүп аяктап калган кезде, не көрүнбөй? Кыз көрүп туруш керек. Көрбөй калган күнү подозрение. Тигимде Ташматтын баласы камалып кеткенби? Ошол кыргыздар концертке келиптир деп, көзүнө көрүнүп коелу деп чыктык туугандар алдына. Кош келипсиңер акайын. Рахмат. Не жаңылыктар ана? Жаңылык эмне? Жаңылык TikTok'ты жабыш керек, TikTok жабыш керек. TikTok деген проблема. Раз, как раз TikTok'ты көрүп отурсаңар, мен өткөндө көрүп отуруп, улам эле лентам өткөрсөм эле, улам эле тракторлор чыгат. Көрсөм мен айыл чарба жөнүндө бирдеке көрүп койгон экенмин. Эмнени көрсөк ошо чыгат экен туугандар. Проблема ушу экен да. Акыйкат эми мындай айтыш керек туугандар. Негизи таштын деле эки бети бар. Жакшы жагы, жаман жагы. Мен да коомдо өзүмдүн пикирин билгизем. Мисалы үчүн чындыгында
интернет айдыңы жалпы эле кыргыздын не бир деген сонун касиеттерибизди, не бир сонун баалуулуктарыбызды жоготту. Аны моюнга алышыбыз керек. Мисалы үчүн мына 30 жыл деген азыр мода го, мындай айтайын. 30 жыл мурунку убакытты карасаңар, сонун баалуулуктарыбыз бар эле. Кулкун өзүбүздүн баарын жоготту. Мисалы үчүн байкагыла, ошол кезде мисалы кечинде программадан эле саат 20:30-та художественный фильм «Боевик» деп койгон болсо, кошуналардын ичинде кимисинин телевизору жакшы тарткан болсо, ал кошуна жаткан атабы, тамак ичкен атабы ишибиз жок. Саат болгондо куду кинотеатрга киргенде тапырага менен кирип барат элек. Бирок эч ким, эмне келдиңер, биз уктайлы деп атабыз, бир кеткилечи деген киши жок. Кел деп эле баарын көрчүк да. Азыр уруксат сурамаксыз звоногун баспай кирип барган эмне кылар экен? Кандай сонун баалуулукту жоготтук. Мына ошо кездеги баалуу биз тим эле укмуш көргөн, пир туткан телевизордун азыр баркы жок. Телевизор любой үйдө коюлуп эле турат жөн эле. Мындай карасаң, тирүү картинка да. Бирок тирүүлүктү билгизет. Телевизор жок болсо, как будто үйдө свет жоктой. Аны не тычы? Телевизор иштетип койчу дейт. Ол телевизор иштей берет, аны көргөн деле киши жок. Баягы телевизор жөнө жалдырайт жөнөчүн. Ичиндеги журналисттер жалдырайт. Эмче эскерт дейт. Караган деле киши жок. Ошон үчүн журналисттер постоянно байкасаңар сүйлөп бүтүп атканда аркасынан бизден алыстабаңыздар дейт. Ушундай баалуу нерсе жок болду азыр. Телевизорду баркы жок. Бүгүнкү күндө аны көргөн киши жок. Бардыгы телевизор телефонго түшүп кетти. Интернетте каалаган жакты көрүп аласың. Дагы бир сонун баалуулуктар бар эле. Ушу менен кош айтайынчы, мисалы үчүн байкасаңар, илгери мисалы биз илгери болуп калды, 30 жыл, 92 жылдары мындай карасаң, биз кичинекей кезде жеңелерибиз жолуктук кишийтип алып, байкелерибиз атча мас болуп, деп кыйкырып кубалайт эле. Азыр андай бир да киши жок. Анча-мынча болот, бирок бир жумадан кийин ошол байке бомж болуп калат. Автомат киши бүтөт. Анан айтабыз, илгеркилердин ден соолугу чын болгон. Ошон үчүн 80 бай, 90 бай дейт. Азыр деле ошого жараша аттар бар. Турсунбек, Бектурсун. Жараша эле тургандар ошонун баары. Дагы бир касиеттер жоголду. Мисалы үчүн азыр мына Кудайдын куттуу күнү теледен чыгып, балдарын сабап, койчу кыскасы Кыргыздын табиятында жок нерселердин бардыгын интернеттен чыгарып, элдин психологиясын бузуп. Как будто мындай мурдан бир 10 жыл мурда аябай жүрөгү ооруйт эле. Баланча интернетте көрөсүң, бакшы, баланча жерде мындай болуптур деп. Азыр эч ким деле кабатырып албай калды. Кандай страшный жаңылык болсо деле, дейсте шап өчкөнө бүт унутуп калабыз сразу. Сонун нерселерди жоготтук да мындай. Кадимкидей билинет. Мындай кээде жүрөгүң ооруйт атан көрүп. Биздин кыргыздардын дагы бир таалуу жери чыкты мындай бир. Жаман жагыбызды өзүбүз айтып койбосок болбойт. Жаман жаңылыкты кыргыз ушунчалык көрүшөт интернетте. Ушундай жаят, мындай болуптур, тегиндей болуптур. Өзүбүзгө керектүү, именно кыргызга керектүү каада салттардын бардыгы, не бир деген маалыматтар чыгат, аны караган деле киши жок. Ушундай бир мындай бир кээде туруп зээнин кээде таң көр. Эмне болуп бартабыз? Интернеттин ушу жагынын нак зыяндары ушулар болуп тургандар. Дагы бир сонун касиетибиз бар эле. Мисалы мына азыр мына жер жеңелер. Балдарыңыздар ура албайсыздар, туурабы? Уруп көрүлөчү. Уруп эле көр. Сен тааныбаган, күйөөсү жок эле бир чоочун аялы келип балаңдын укугун коргойт. Ошондочу баягы баланы төрөгөнгө ушунчалык өкүнүп кетесиңер да. Биздин эле кичинекей кезде апаларыбыз, мен апамдын мисалы шырдагынын түбүндө 5-6 вариантта чууктурчу. Акталдан, Караталдан, Мырзатеректен, анан кылмыштарыңа жараша долонодон, жестокий кылмыштарга табылгыдан, коро ачылып кетип бирөөнүн үйү кирип келип огороддо чөп чачкан болсо, эң жестокий кылмыш уже табылгы. Демек чыпылдатып сабап эле даштагай эле эч кандай эчтеке болбой эле укугубуз нормалдуу болуп эле чоңоюп калдык тургандай. Бузулбай эле. Дагы сүйлөм мен, Кудайга шүгүр, айланайм Кудай, вовремя чоңоюпмун да.
Эгер ушу мыйзам ошондой иштегенде мен апам пожизненно кетмей экен эте. Мейлі, міне осы дағы Қырғызстан қырғыздарга керек турганда көстүн карагенде сактайлы. Эми мына айттым го жана бир кудул бир чыгылып сиздер алаксыз отурасыз да бизче. Анан өкмөт бир жаргылык кылыптыр, фонограммага түйүү салышыптыр. Бул мага жаман балта чапты да. О, силер го разысыздар, мага кыйын болуп атат. Мен ушунча жыл жүрүп, быйыл фонограмма ырдадым эле да. Себеби мен жүрөк ырдай албайм. Моюнга аш керек, содада деле сатып аткан товарынын кемчилдигин айтып жатсаң, бул күнөө эмес туугандар. Береке болот. Мен фонограмма эмнеге ырдайм? Себеби мен слух жок. Музыка болуп атканда жай музыка болсо өтүп кетем. Анан мындай шустер музыка болсо калып калам, ой деген ойдон. Анан болбой эле туугандар, ушул мен ачык айтып атам, фонограмма бир ырым бар, как раз ушул кырдаалдарга соңку биздин жалпы Кыргызстандагы окуяларды камтып бир жазгам туугандар. Сөз өтө курч. Эгер сөзүн түшүнсөңүздөр, колдоп текеп турабыз. Маэстро дайым болсо атка берейин. Даяр бекен? Текер даярла. Мен өзүм Үзлүктөр коюңуз, Көтөрүп коюңуз. Kara çamurdayız tuganlar. Rahmat. Boldu. Çok rahmat. Fonogramma çok dedi. Fonogramırdan sottulu tezi. Makul. Bolsunbek istaki fonogramırda versin. Kudul. Dep sizge uğursat versin. Fonogramırda atıp sözü çok ırıda iste. Bir söz koşmayız bu ırıga. Söz var için bunlar kolça uçmuyor. He. Tuğandar. Kırgız degen Nurhat. Kırgız degen aябай улуу эл. Kırgızga söz türlü açık айтышы эмес, эле тонк эле кагазга тунк этип коесуң, бүттү түшүнө берет. Ой, бул ырдын карынды макул, менин кулагым начар болсун сөзү бар экен. Нерде бир короп артист уктук, сөзү жок, чыгып алып эле той, дай, пиперай деп атасыз. Sözü var da,
Özüm ne деген ыр бул? Kımbatçılık жөнүндө. Ушундай ыр барбы кымбатчылык жөнүндө? Anam ne kılasın? Мисалы макул кымбатчылык жөнүндө ыр болсун дейли. Могу жер эмнени түшүндүрөт? Мисалы жанам не деп атты? Мына. Ой дараран даран. Эмне? Piyas. Ой, качан эле кыргыз пиязды о индаран деп калган? Азыр ачык айтып көрчү. Не болот? Дугун жетеби? Жетпейт. Өзүңдөн айткан тамашада бол эртең ютубтун алдында кечим сурап отуралыбы? Жок, макул пияз болуп калсын. А жанагы жеричи жанагы дай дара. Бензин салеркада улам түшүп көтөрүлөт. Болду, значит бул ырда сөз бар экен. Бар. Автор өзүңүз. Сөз бар. Рахмат. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери. Бештапан кудулдар тобунун эң мыкты кудулу Болсунбек Исакеев. Рахмат агайын. Агайын туугандар, рахмат. Болсунбек Исакеев, Боке, жүгүнүңүз. Мына кол чабуу сизге. Эмгек. Рахмат, адышы. Рахмат. Боке, элдердин пейилингенендиги сиздей болсун. Пейил ичи тарлар мендей болсун. Телевизоруңар Бокедей болсун, пульту мендей болсун. Телефонуңар Бокедей болсун, сим картаңар мендей болсун. Рахмат Болсунбек Исакеев, мына сөзү жок ыр менен бир жакшы тамашага салып кетти.